Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз азыр кечтеп Ошко салынып аткан муктаждар үчүн салынып аткан турак жай комплекске момундай азык-түлүктөрүбүздү, продукцияларыбызды алып келип калдык. Усталарыбыз азыр жаңы эле ушул кечки тамактанып бүттөгөндөн кийин биз келип калдык да туугандар. Азыр жаңы эле келип усталар менен учурашып, сүйлөшүп. Салам алейкум ака, кандайсыз? Салам алейкум, келиңдер. Денсаулык жакшыбы? Рахмат. Урматтуу туугандар, бизде мен 2 күндөн беринде устакелерибизге ушундай азык-түлүктөрдү көтөрүп алып азыр келатсам эт дегенден бул жаныбызда ушул магазин бар эле. Эт жок дегенден мындай эттерди алып алып келсем, устакелерибиз тамашалап күлүп атат. Бизде аздат экенсиң да эме депчи. Ансыңар да урматтуу туугандар. Биз момундай күрүч, макарон, сабиз, помидор эми көргөзүп аткан себеби ушул азык-түлүк продукталарга бүгүн баягы Астанада өткөндө билесиздер, $1000 каражат салып, $1000 10 000 сомун ушул жанагы Ыйман Бейтапка, эме 10 000 сомун жанагы Зулфия эжеге көз азиз, калганын ушул жерге жаратып кой медер деп ушул дубал башталганда салды эле. Ошол эжекебиз дагы продуктага ушул каражат салыптыр да. Мына азыр мынтип азык-түлүк продукталарды алып алып, мындан дагы 2 продукта кыла турган каражаты дагы калды. Буюрса ушундай азык-түлүк усталардын тамак ашына жаратып кой медер деп каражат салган экен. Ушу Мундузгүл эжебизге дуа кылып коюңуздар дейт элем да. Устакелерибиз азыр ушул сонун болгон сөрүдө азыктанып, кечке тамактанып, азыр жаңы эле ичкери кирип кеттиле, чогуу сүйлөшүп отурдук элек. Тамактарды эми анча-мынча кафеден караганда сонун кылышат экен. Өткөндө ашын остойдум элем, болбой остойгизиштиле. Азыр урушуп отуруп, Ташкентский беле кайсыл? Ферганский эме дымдама жасашкан экен. Ошо дымдамадан остойгизиштиле, сонун даамдуу экен да. Өздөрүнө ылайыкташтырып, сонун тамактарды бышырып, өздөрүнө керектүү азык-түлүктөрдү мага жазып берет, алып келип берип, кыскасы ишти жакшы кылып атышат. Алла разы болсун. Иштериңиздер жакшыбы ака? Рахмат. Маанайыңыздар. Жакшы кетип, Кудайга шүкүр. Ден соолуктар. Үй бүлө жакшыбы экен? Бала чага менен сурашуудасыздарбы? Сурашып туруппуз аны черизден. Черезден. Тынчпы экен? Тынч, жакшы. Жакшы. Балдардын маанайы кандай? Балдарым жакшы, настроениялары менен. Абетте жин дем алады, убакла турабыз. Саат 5:30-6-ларда ишти башлап, салкында. Келсем бир аз маанай жакшы эместей сезилди эле. Жана Мамыржан ака айткандай, күлүп маанай жакшы эмес дегендей ол кирип кетти. Бүгүн эми кыш келеди. Кыш келип материалдарыбыз убактысында келбей калды да ошого, Алла разы болсун. Негизи устакелерибизге баягы продукта тамак аш кеч калса кеч калып, бирок строй материал кеч калса чындап эле настроение болушат экен. Себеби иш токтобосун медер дейт экен да. Анан Кудайга шүгүр, эми продуктаны деле мындай кеч калдырбай атабыз. Өткөндө бирөөгө ишенип, нанга ишенип алдык элек. Ушул нан алып келип берип турам десе ишенип алдык элек. Ушу кичине кеч калып анан сыртка магазинге чыгып ушинтип магазин таап, мен бу жерде болбой калып таап келдик. Мен бирөөгө ишенип ал деле өзүнүн шарты туура келбей калыптыр. Нанды толук алып келип берет деп ойлосом, ошо бир күн алып келип, калганын биз каражатка сатып алдык дегендей. Анан туугандар, мына устакелерибиз менен сүйлөшүп отуруп, эми могул иштин могул жасалган муктаждар үчүн салынып аткан үйлөрдүн кызмат акысы биринчи этажын азыр толук бүтүп турат, караңыздар. Кече күнү плитаны коюлганын көрдүңүздөр, кече түндө коюлду. Мына кече мурда күнү түндө коюлган. Кече башталып сесмопоезд, колонна, регель мынакей эмелерин замоктор мынакей көрүнүп атабы, ушул замокторун мынакей жакшынакай алып, дубал барган сайын калыңдап баратат. Караңыздарчы. Мына колоннанын калыңдыгын караңыздар, өзүнчө үстүндөгү эменин бетондун калыңдыгын караңыздар. Себеби баягы плитаны замок коюлуп атат да. Анан бул ич жагында көргөзүп коелучу. Нарыңыздан көрүнөбү экен? Мынакей. Сонун болуп, мына ичинен дагы момундай болуп чыгып, жана плитанын жетпей калган жерине момундай 4 катар арматураны коюп, как регель куюлду да. Ушундай иш болуп атат туугандар биздечи. Мына ушул иштер кече башталып, азыр бизде ушул сесмопоезддин үстүнөн дагы ушул замок, плитанын замогу. Анан ушул регелдер коюлуп, Кудай кааласа эртең күтөт. Бүгүн кышты алып келишип эле, бирок кыш келбей калды. Себеби бүгүн жетишпей калдык, эртең алып келебиз. Албетте бизде азыр 1 КАМАЗ кышка каражатыбыз бар.
Кече күнү биз кышка деп ушул сактап отурган 2 этажга толук кышка каражатыбыз жетет деп сактап отурган тыйыныбызды ушул арматура жана башкага иштетип алдык. Ошого эми эртең 5000 кышка анан ушул усталардын кызмат акысына мен улам элге кайрыла берсем, ар ким ар кандай түшүнөт экен. Мен Аллага кайрылайынчы. Алла таалам ушул жакшы инсандарды ушул иштерге себепкер кылган болсун иншалла. Алла таалам ушул иштерди ойлонбогон инсандардын жүрөгүнө хидаят, ыйман берип, ошолордун акыретине даярдануусуна Алла таалам себепкер кылган болсун. Бул жашоодо ар бир инсанда мүмкүнчүлүк бар, момундай муктаждар, үйү жок адамдардын үйлүү болуп калсын бедер, жолсум үйлүү болуп калсын туугандар деп бир кирпич могул жерге коюп койгону ар бир адамда. Жада калса көзү көрбөгөн, жада калса жанагы баспаган бир туугандарыбызда деле шарт бар. Бирок ошол бир туугандарыбызга дагы, башкаларыбызга дагы, мүмкүнчүлүгү барларга да Алла таалам жүрөгүнө хидаят, ыйман берип, ушундай иштерге, ушул иштерге Алла таалам баарын себепкер кылган болсун. Жүрөгүнгө тоңуп, караң болуп калган инсандарды жүрөгүн жибитип, мына ушундай жакшылыкка шериктеш себепкер кылган болсун Алла таалам. Мен бир Алладан гана суранам. Албетте инсанга кайра сурана берсең, инсан ушунчалык текеберленип, өзүн бийиктей алып сезеби, айтор билбейм, же өзүн мындай кичинекей жумуштарга теңегиси келбейби, айтор билбейм. Бул кимдир бирөө үчүн кичинекей иш болушу мүмкүн, кимдир бирөө үчүн чоң жумуш. Бул жерге 5 үй бүлөгө үй салынды. 5 үй бүлөнүн башында чатыр күндүн ысыгында, жамгырдын жаан-чачында, кыштын суугунда сактап туруучу 5 үй бүлөгө, бир 5 жанга эмес, 5 үй бүлөнү сактай турган мындай үйлөр салынат да, Кудай буйрса. Ошого Алла таалам баардыгыңыздарды, ар бириңиздерди ушул жакшылыктарга себепкер кылган болсун. Бирок азыркы учурда муктаждык катуу. Чынын айтайын, аябай муктаждык бар. Усталардын кызмат акысы мен 3 күндө кайдан жайдан кылып таап беришим керек. 3 күн, 4 күндө мен усталардын кызмат акысын толук беришим керек. Биринчи кабатты эсептеп, экинчи кабатына да даярдап беришим керек. Экинчи кабатка 5000 кирпич эмелишим керек. Анан чатыр уже башка маселе. Мен чатырга чейин ушагын чечип алайынчы биринчи. Мен азыр Жалал Абадтан мисалы ушул жака келгенге чейин ар күнү келесиң го, мисалы кече келесиң, андан мурунку күндө келесиң. Келген сайын ушул ишти ойлонуп келесиң да, 2 саат, 3 саатта чынын айтайын. Ошол туугандар, тынч болуңуздар. Баарыңыздарга рахмат, колдоп аткандарга рахмат. Жардам бергендерден Алла разы болсун. Тапкандарына берекесин берсин. Кайталап чоң кайра ырыскысын эселеп берген болсун. Алла таалам бергенге бере берет экен. Муну кече плита берген инсан мисалы ажыкебиз 50дөн ашып калды. Берген сайын бере берет экен. Мына Жалал Абадтагы муктаждар комплексинин жерин берип койгон агабыз. Мен бир учур келгенде ошол агабыздын мисалы ишкердүүлүгүн бөлүшөм. Эми өз айтпаса деле сырттан мындай көрүнөт. Канча берген сайын ал кишинин ырыскысын Алла таалам кеңейтип койгон да. Мына бүгүнкү күндө бир муктаждардын үйлүү болушуна бир эмес, 10 муктаждардын үйлүү болушуна себепкер болуп жер берген болсо, бүгүнкү күндө ал киши чоңдогон иштер менен Кудай буйрса элек. Чоңдогон дагы да элге пайдасын тийгизип жүрөт дегендейчи. Ошон үчүн бергенден эч баягы эме кылбаңыздар. Садака эч кандай баягы мал мүлктү кемитпейт дейт го. Кудай калса бул иш дагы бүтө турган учур келет. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун.